Үн жақшы элеби? Жакшы, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Үнүбүз жакшы болуп атат. Сиздики жакшы эле, Кудайга шүгүр. Жакшы болуп атат да. Ага. Ва алейкум ассалам, сагым береке. Бүгүн жолук маселеси боюнча болот, туугандар. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды, суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Поделиться кылып, лайктардан басып бөлүшүңүздөр, туугандар. Жалпы коомчулукка жетсин ушул биздин үнүбүз, ушул биздин эфирибиз. Бул YouTube'га да коюлат, Кудай буйрууда. Кубанычбек эке, кандайсыз? Жакшы, алхамдулилlah. Аман сен жап турдуңуз. Ооба. Эл журт тынчпы? Мектептер тынчпы? Тополоң болбой атабы? Тополоң кыла турган ниетибиз деле жок, өздөрү эле тополоң кылып атышат. Анда бисмилла дегенде эле суроолорго өтө берейин эке. Убакытты уттурбай эле. Макул. Биринчи суроо эке. Жолук маселеси качантан бери сиздин тажрыйбаңызда көтөрүлүп келет? Кайрылуулар кантип түшөт? Көбүнчө кимдер кайрылышат сизге? Көбүнчө окуучу кыздар кайрылат, анан ата-энелер кайрылгандар болот, анан мектепте окубаган кете мындай жарандар деле кайрылып калат. Көбүнчө окуучу кыздар өздөрү кайрылышат. 70-80% учурларда, 60%. Мен biraz үнүмдү көтөрүп алайын. Анда экинчи суроого өтө берейин. Негизи бүгүн ушул хижап маселеси боюнча негизи мыйзамдарда хижапка тыюу салынганбы? Жок, бул биз бүт баарын окуп чыкканбыз. Конституция, билим берүү жөнүндө мыйзам, балдар жөнүндө кодекс, ошолдон дин тутуу эркиндиги жөнүндө мыйзамды, өкмөттүн жана бирдиктүү форма жөнүндө токтолмон, мектептин уставтарына байланыштуу өкмөттүн токтомдору ошону бүт кандай гана тиешеси болбосун, бүт бардык мыйзамдарды окуп чыкканбыз. Эч жерде тыюу салынбайт. Анан бирөө хижап кийип келсе, анын хижабын чечкиле, хижаб менен киргизбегиле, хижабынан чыгарып сабаган, же болбосо хижабын чеч деп айткыла деп эч жерде жазылган эмес. Эч жерде тыюу салынган жок да. Мыйзамда тыюу салынган эмес. Ооба, мыйзам тыюу салынган эмес. Бул нерсени билим берүү министрлиги деле айтып жатат. Акыркы жолу мынагы интернетке чыккан, тыюу салынбайт деп. Бул бир анан прокуратура деле тыюу салынбайт деп биздин арыздарыбызга чараларды көрүп жатат. Азыр акыркы мезгилде райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрү да тыюу салынбайт деп уже айтып калышты. Тыюу салынбайт эч жерде. Анда үчүнчү суроого өтөйүн эке. Эмне жана кандай себептер менен тыюу салышып атат бүгүнкү мугалимдер? Эгер мыйзамда тыюу салбаган болсо, булар кайсы эмеге таянып алып кылышып атат? Уставда жок деп айтышат. Бул жаш баланын ошол уставда жок дейт да, мындайча айтканда. Уставда жок, чындап эле, анан уставда болушу шарт эмес. Уставда көп нерсе жок да. Уставда мисалы эмне жок, бет арчы деле жазылган эмес, уставда өтүк деле жазылган эмес. Уставда көп нерсе, уставга бара албайсың да, жашоодо баардыгын сенчи. Бүт барын устав негизи айерге жазылышы шарт деле эмес. Анан уставда жок деген эреже менен иш алып бара турган болсок, анда уставда шляпа жок, калпак жок, куртка жок, анда курткаңды чечип кел деп деле айтсак болот экен. Бул деген алгинде каалаган жака колдонсо боло бере турган бир неме шылтоо да, устав деген. Анан уставда болгон учурда деле, устав хиджаб менен келүүгө тыюу салынат деп жазып койгон учурда деле, Лейлектеги мектеп жана кыз үчүн болгон мектеп ошентип уставына жазып койгон. Уставына окуучуларга жана мугалимдерге мектепке хиджаб менен келүүгө тыюу салынат деп жазып алышкан экен, бети жоктук кылып. Аны бети жоктук кылып Баткен областтык юстиция башкармалыгы бекитип коет, анчы каттап коет. А негизи юстициянын милдети эмне болот? Ошо мыйзамдарга туура келбей ошону текшерип анан бекитиш керек эле да. Ал конституцияга каршы келип атат устав. Мейли ошол уставда көрсөтүлдү деп эсептейли. Ошол жанагы уставда жазылган учурда дагы ал аткарылбаш керек. Себеби
неме укуктук ченемдик актылар жөнүндө мыйзам бар. Закон о нормативно-правовых актах деген мыйзам бар. Ал мыйзамда жазылганда Кыргызстанда мыйзамдардын күчтүүлүгү боюнча иерархиясы деп коет. Анда эң күчтүү, эң жогорку турган конституция, кийин кодекстер, кийин конституциялык мыйзамдар, кийин жөнөкөй мыйзамдар, анан өкмөттүн токтомдору, президенттин жарлыктары, анан инструкциялар, жоболор, устав, буйруктар, мисалы үчүн эң төмөнкү турган документ бул уставтарды айтсак болот. Уставда тыюу салганда деле ал жогорку турган мыйзамдарга каршы келгендиги үчүн ал уставда аткарылууга жатпайт. Ошол эле мыйзамда жазылып турат да, ошол жанагы укуктук ченемдик актылар жөнүндө мыйзамда эгер төмөнкү кагазда жогорку турган күчтүүлүгү боюнча жогорку турган мыйзамдарда карама каршылык болсо, жогоркусун аткарыш керек деп жазылган. Мисалы алайлы, ошо билим берүү министри буйрук чыгарды дейли, же болбосо кат жазды дейли, Кыргызстанда мектептерге хиджабтарга тыюу салгыла деп. Уставга да киргизил дейли. Ошону аткарган мугалим, директор ал жоопко тартылышы керек болот. Ошол адам укугун тебелеген үчүн, дин тутуу эркиндигине кысым кылган үчүн, билим алууга болгон укугун чектеген үчүн ал жоопко тартылат. Ал мен уставды аткардым эле, билим берүү мыйзамынын буйругун, билим берүү министрлигинин буйругун аткардым эле деп ал актана албайт. Прокурорго чакыра турган болсо, прокурор конституцияны бузган үчүн ага сөзсүз чара көрүшү керек болот. Ошого уставда жок болсо дагы, уставда бар болсо дагы ал шылтоо эмес да. Анан экинчиден булар бирдиктүү форма деп айтышат. Бул өкмөттүн токтому менен бекилген жанагы сакалчандарды, далбанчандарды жаман көргөн Темир Сариев деген бир неме бар экен, ошол бир Кыргызстан жараны бар экен. Ошол премьер-министр болуп туруп, мамлекеттик кызматкер болуп туруп, өтө одоно түрдө мамлекеттик кызматкердин этикасын бузган, өзүнүн жеке көз карашын айткан ошол жанагы чогулушта делечи. Хиджабчандар биздин салт эмес, көбөйүп кетти депчи. Бул ачык эле түрдө элин дагы, өкмөттү дагы, конституцияндагындай тоготпостун көрсөткөн да. Ошонун кол коюусу менен ошол бирдиктүү форма жөнүндө токтом бекитилген. Ал токтомдо ошол бирдиктүү форма мындай бардыгы бирдей сакталсын деген ушундай сунуш жазылган. Ал сунуштун максаты негизи ошол кыздардын көңүлү болгон да. Себеби бирөөсү бай кийинет, бирөөсү кедейирээк кийинет. Анан жана кедей кийинген кыздын көңүлү ооруп калбасын деп ошону бир жазышкан. Анын башка максаты болгон эмес, ошол теңдүүлүк, адилеттүүлүк болсун. Бириси ар кандай кийине бербесин деп. Анан ал жерде да кыздын көңүлү эске алынып атпайбы? Бирок буну алар ошол токтомду тескери колдонуп атышат дагы. Жана кыздын көңүлүн оорутууга ошол токтомду колдонуп атышат да. Кыз өзү шарты туура келет, көңүлү туура келет, дин тутунусу туура келет, ошол кийимге, ошол жолукту салынгысы келет. Кара жакпаса ак эле кийгени макул, көбүнчө ак эле кийишет. Ошол токтомду мындайча айтканда тескери колдонуп атышат да. Ал токтом негизи окуучу кыздардын, балдардын укугун коргош керек эле. Бирок тескерисинче, анан экинчиден ал бирдиктүү форманы кийиш, ал сунушталат да, мындайча айтканда милдеттүү эмес. Мисалы, ал бирдиктүү форманы бирөө жарым кийбесе, мисалы үчүн жарым жартылай же биротоло кийбесе, ошол бир окуучу мисалы четке кагып туруп бирдиктүү форма менен кийбейм деп кийбей койсо, ага эч кандай чара жок. Ага чара каралган эмес. Мектептен айдап сала албайт, ал үчүн эки кое албайт, ал үчүн кемсинте албайт да. Мисалы, мыйзам укуктук талаада мындай түшүнүк бар. Мындай жаза чара каралбагандан кийин ал бир ченем катары каралбайт деп да. Нет наказания, это не является нормой дейт да. Мисалы, жаза жокпу, демек ал норма катары каралбайт деген дагы бир түшүнүк бар. Демек ага жаза жокпу, штраф салынбайт, мектептен айдап салбайбы, демек аны аткарбаса бирдиктүү форманы. Ал мусулман эмес, хиджаб салынбаган эле бир кыз жосо форманы сактабашы мүмкүн, ага эч кандай чара жок. Демек ошо чара жок нерсеге алар ошо бирдиктүү форма уставды шылтоо кылып туруп, окуучуну кемсинтип, шылдыңдап, басмырлап, калаган кылган ал бул мыйзамдарга гана эмес, адамгерчиликке дагы туура келбейт да. Бул ошол шылтоолор болсо анан светтик өлкө дегенди көп айтышат, биз светтик өлкөбүз деп. Светтик өлкө деген эмнени түшүндүрөт? Бул исламий саясий партиялар, диний уюмдар мамлекеттик башкарууга аралашпасын дегенди гана түшүндүрөт. Болду. Ушуну угабыз да. Билим берүү министрлигинен деле кечээ күнү конференцияга барганда деле жанагы айтат, ошол өзүн умный, акылдуу деп эсептеген педагогдор да ушул сөздү колдонушат да. Биз диний конфессиялардан сырткаркы билим берүү бул светтик немени деп. Бул деген сөз диний уюмдар келтирип мектептердин ишине киришпейт дегенди гана билдирет. Бирок ар бир адам мисалы динин тутууга укугу бар,
мисалы бир окуучу хиджабты салышы мүмкүн, коздук үчүн, мода үчүн салышы мүмкүн, же болбосо бирөөгө жагыныш үчүн салышы мүмкүн, балким эрге тийиш үчүн салышы мүмкүн, балким просто интерес үчүн деле салышы мүмкүн, балким Аллахтын ыраазылыгы үчүн салышы мүмкүн. Ал эмне үчүн салынат? Ал биздин ишибиз эмес да, ал мугалим иши эмес. Анан көп мугалимдер айтат да, динди тутунгандан кийин, сен жолук салынгандан кийин өтө идеальный болушуң керек, балдар менен сүйлөшпөшүң керек. Анда сен бир класста окуучулар менен отуруп атасың го. Анда сен отурба, анда бар, анда кыздар бар, медресеге кетип кал. Сен анда көчөдө галжиңдебешиң керек, күлбөшүң керек деп, аны биротоло эле периштенин деңгээлине чыгарып салат да. Ал жолукту эмне үчүн салынат? Жолук салынгандан кийин динди кандай тутунат? Жакшы тутунабы, жаман тутунабы? Жолук салгандан кийин көчөдө жалган сүйлөбөй, тамеки чегеби, мисалы үчүн да, андай болбосун. Ал өзүнүн иши. Ал жеке жашоосуна, жеке дин тутумусуна, көз карашына эч ким кийлигишкен акысы жок. Анын ниеттерине чейин кийлигишип барып атат да, сен эмне үчүн салдың? Салынса дейт, мен көбүнөн уктук да. Салынса, до конца салынсын. Салынгандан кийин намаз окусун дейт, келерчи. Намаз окуп айтасыңбы? Анда салынба дегендер да бар да. Биротоло эле алинде баш оту менен ошол бир окуучу, бечара окуучу кыздын жеке жашоосуна, жеке ички дүйнөсүнө кийлигишип, жашоосуна кийлигишип, намаз окуйсың, анда салба деп. Бунун жоопкерчилиги чоң, салгандан кийин чечпеш керек деп. Каласа 2 күн салат, каласа чечип берет, мисалы үчүн да. Ал каласа бир күн салынып көрөт, интерес үчүн. Ага эч ким кийлигише албайт. Практикага эч ким кийлигише албайт ага. Ушуну педагогдор, сабатсыз педагогдор ушуну эч түшүнө алышпайт да. Анан ошентип айтышат, анан биздин салтыбызда жок дейт. Ошол себептерди айтышат. Анан салтыбызда негизи бар, буга далилдер өтө көп. Алар эми мен маңкурт болуп кетип бирден эмне кылайлы эми? Мейлери бир болбогон эле бир нерселерин бар экен ошо. Салтыбызда бар, буга далилдер көп. 100 жыл мурунку, 120 жыл мурунку жана сүрөттөрдө деле турат, тарыхыбызда турат. Бүт жери Курман жандаткабызда деле бүт кандай гана сүрөттөрдө карабаган, эски китептерге карабаган бүт жолукчан. Анан салтыбызда жок болгон учурда дагы, мисалы элестетели, кыргыздар эч качан ислам динин тутунбаганда элестетели, эч бир кыргызда анда деле ал бул салтыбызга тиешеси жок, балким бирөө салтыбызга тиешеси жок эле өзү салынгысы келип аткандыр. Ата бабабыз аны салынбаган учурда деле бул бир. Анан арабтардын маданияти дешет, көбүнөн угабыз, арабтардын маданияти ал жак ысык, ал жак чаң деп айтышат. Арабтардын маданияти болгон учурда деле, болбосо ал арабтардын маданияти эмес да, арабтар деле ошо диндин алган. Арабтардын маданияти болгон учурда деле бизде демократиялык өлкө, ар бир жаран кааласа арабтар турайт, кааласа Европаны турайт, кааласа Пакистанды турайт. Ага мыйзам тыюу салбайт да. Ошо каалаганы барып туруп отко сыйынып атат, каалаганы барып туруп жылаңач жүрөт, дискотекада жүрөт. Ошо 60-ка 70-ке чыгып калгандар деле ошо мектептерде деле мас болуп жүрөт да, мисалы үчүн. Ушак гыйбат, анекдот айтып атат, мисалы үчүн. Демократияда аларга демократия бар, анан эмнеге мусулман кыздарга демократия жок? Анан дагы бир мындай себептерди айтышат. Бул кыз жаш дейт. Бул 18-ге чыкканда өзү чечип алат дейт. Силер ага аралашпашыңар керек дейт. Ата-энеси мажбурлап атат дейт. Мисалы да, ата-энеси мажбурлабаш керек дейт. Азыр өзүнүн көңүлүнө коюп койгула дейт. Ал туура эмес нерсе. Ата-энеси мажбурлаган акысы бар. Буга биздин балдар жөнүндө кодексте уруксат берилет. Баланы тарбиялоо жолдорун, баланы тарбиялоо усулдарын кайсы түшүнүк менен, кайсы идеология менен баласын тарбиялайт, ал ата-энеси өзү тандайт деп жазылган. Ата-энесинин тарбия берүү ыкмасына эч ким кийлигише албайт. Мен ошол сабатсыз, адепсиз, ошол мектептин директорлорунун жеке ишенимине эч аралашпай атабыз бизчи. Анын баласын кантип тарбиялоот аралашпай атабыз. Кээ бир ошол директорлордун өзүнүн үй бүлөсүндө оронгондор бар экен. Анан дагы уялбай, мен да мусулманмын, мен да намаз окуйм, имам жөнүндө жүрөм деп коет. Анан дагы ошол кээ бирде мындай деп коет, кээ бирде ата-энеси каршы болгон учурлар болот дагы. Ата-энең каршы, демек ата-энең мага айтты, кызымдын жолугун чеч деди. Ата-энең каршы болгон үчүн чеч дейт. Тескери да. Ата-энеси каршы болгондо деле, ата-энеси каршы эмес, ата-энесинин айткан сөзүн аткарган милдеттүү эмес алар. Ата-энеси мен кызымдын жолугун чечип деп айтат экен кээ бир жерлерчи. Ошондой бир уят жок ата-энелер да бар экен да. Кызына болушкандан көрө кайнаган наоборот ошол зулумду кылган эжекелерге кыздарын салып берет экен. Ошондой ата-энелер да көрдүк бизчи. Кыздар ыйлап чакырышат, келип ата-энеме түшүндүрүп коюңузчу депчи. Кыскасы эжекелер, мугалимдер алар өзүнүн каалаганын кылат экен да. Аларга мыногу светтик деген түшүнүк 10 жыл эле болду өзү киргилинечи. Светтик деген түшүнүк конституцияга жазылганга чейин эле бул нерсе кысымдар бар эле да. Бул шылтоо эле да. Эртең светтик деген нерсени алып койсоң деле, эртең битиктүү форма дегенди алып койсоң, битиктүү форма деле бул деле азыр эле бир 5-6 жыл эле болду да. Аны ага чейин эле кысым болуп атканда,
анда эмне кандай болот? Бул шылтоо эле да. Эртең аларды алып койсоң, алар ошо жанагы эмне салтыбызда жок, анан мага жакпайт, менин пикирим боюнча деп ошону айтып калышат да. Бу жерде бир гана адамдык факторлу гана бар, адамдык фактор, человеческий фактор деп коет. Бардык жерде ал күчтүүлүк кылат. Мисалы, биздин мамлекет бүгүнкү күндө ислам динин андай деле кысып жаткан жери жок. Ислам динин бууп жаткан жери жок. Даже ошол мамлекеттик кызматкердин этикасында жазылып барат да. Силер дейт, мамлекеттик бийликти жаман көрсөтпөгүлө деп турат мамлекет кызматкерлерге. Силер бийликке болгон адамдардын ишеничин арттыргыла, көбөйткүлө дейт. Мамлекетке болгон сый урматын арттырышыңар керек дейт да. А бул мугалимдер эмне кылат? Булар мамлекетке кыянаттык кылып, мамлекетке диверсия кылып, мамлекетке душмандык кылып атышат. Кантип кылып атышат? Алар мамлекет ала ошол жерге отургузуп койду. Сен дейт мамлекеттин саясатын жүргүз дейт. Мамлекеттик кызматкер катары сен мамлекетти элге жаман көрсөтпө деп. Кыздар болсо 10 жаш, 12, 16 жашта кыздар, кээде мугалимдер бар, 20, 30, 40 жашта мугалимдер бар, жолук салынышат. Аларга жок дейт, тыюу салынат деп атат да. Анан ошол окуучулар эмне деп ойлойт алар? Алар ойлойт, мамлекет тыюу салат экен деп ойлойт. Мамлекет жаман экен дейт. Мамлекет мусулмандарды жаман көрөт экен дейт. Мамлекет мусулмандарды жаман көргөн жери жок азырчы.